кечинде сен айтпачу. Музыка мен үчүн деңиз толкунундай ашып ташкан сезимдеримди кылга салып, ааламга жаңыртчу түбө терең искусство деп баалаган биздин бүгүнкү каарманыбыз Алиман Кадырова. Учурда жаш экендигине карабай музыка дүйнөсүнө кадам коюп, өз эмгегин элге тартуулап жеке концертин берүүгө жетишкен. Алиман Өзгөн районуна караштуу Кароол айылында төрөлгөн. Эки бир туугандын кичүүсү. Апасы Шырман ата ордуна ата болуп, кош түркүктүн түйшүгүн жалгыз мойнуна алып, мына ушундай таланттуу өнөрлүү кызды тарбиялап өстүргөн. 2015-жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыка бөлүмүндө билим алууда. Мектепте жакшы окуп, аяктаган соң ден соолугуна байланыштуу жогорку окуу жайына кечигип тапшырган. Мен кичине кезимден музыкага жакын болгом. Биздин үй бүлөдө дагы музыка сүйүүчүлөр бар. Апам жакшы ырдайт болчу. Балким ошондон улам мен музыкага кызыгуумду ойготкондур десем болот да. Ошол кичине кезимде эле ырчылардын ырларын угуп, алардын ошолордой болуп ырдагым келип, чоң сахнада ырдагым келип, аябай ушундай бир кыялдар болчу да. Каарманыбыз фортепиано, вокал менен бирге кыска убакыт ичинде гитарада ойногонду өздөштүргөн. Апам-ай, Кош жылдыз аттуу чыгармаларга клип тарттырууга жетишкен. Анын өзгөчө жөндөмүн мугалимдери баса белгилейт. Кош жылдыз турган асманда. Алимандын эң негизгиси баягы өжөрлүгү бар да, анан таланттуу студент. Ошол биринчи курста эле биз байкаганбыз, баягы ырга болгон шыгы, анан кийин аракети аябай күч да. Анан бирдемени үйрөнөм десе, сөзсүз аягына чыгат да. Мисалы бул билим берүү багыты боюнча эмгектенип атса, анан буларга ол гитара сабагы берилбейт да буларгачы. Анан кийин бул гитараны үйрөнөм деп жүрүп, мисалы кээ бир студенттер бар да, гитарага киришкенден кийин бир жыл убакыт өтүп кетет да үйрөнгүчө. Алиман болсо мына бир ай, 2 айдын ичинде эле гитараны өздөштүрүп, азыр чертип ырдап баштады. Алиман ар бир жетишкен ийгиликтерин, жараткан чыгармаларын достору менен бөлүшүүнү жактырат. Аларда жакшы болсо мактап, жетишпеген жактары болсо кошумчалап жардам берип турушат. Алима бул өтө аракетчил кыз, көздөгөн алдыга койгон максаттарына эч тайманбастан, жалкоолонбостон, мындайча айтканда, аракеттенип жетет көздөгөн максатыначы. Мындан биз азыр 2-курстун студенттербиз. Мындан 1 жыл мурун Алима концерт койгон. Концерти да аябай сонун өткөн, ийгиликтүү өткөн. Апа кеч жылуулукту сизден табам, аламга бир өзүңдөн канат алам. Арнадың балдарыңа арым өнөтүм, апам аяк эмгегиң кантип актайм. Окууну насип этсе ийгиликтүү аяктап, бирок мугалим болоюн деген оюм жок. Балким кийинчерээк мугалим болуп калармын, бирок ага чейин мен чыгармачылык жаатында аябай эмгектенгим келет. Биздин маданияттын мыкты кызматкери деген наамдарга жетип, эмгек сиңирген артисткасы деген наамдарга жетиш үчүн аябагандай аракеттенип, ушул чыгармачылык чөйрөдө калгым келет.
Албетте, талыкпаган эмгек үзүрлүү натыйжасын берери бышык. Анткени жакында концерт берүүнү пландаштырып жатат. Ден соолугу чың болбосо да, аракети күчтүү болгон замандашыбыз өз көрөрмандарын концерттен күтөт. Нурсулуу Айтбай кызы, Илимбек Эмилбек уулу, Дастан Токтоназар уулу, Таң нуру программасы.